Салам достор, бізде кезектегі флиппингтегі үй, азыр біз Элджинде жүрөбүз. Ооба, бул шаардан бираз алыс, мектептери бираз слабый болушу мүмкүн, бирок ошого жараша бул үй арзан алынган жана аз акчага ремонт болуп, жакшы баага сатылганы чыгып атат. Бул үй сыртынан караганда ушундай кичинекей көрүнөт, бирок бул үйдүн ярды огороду чоң. Бул үй толугу менен ремонт болду. Астыңкы этаж, жана дагы кызыктуу нерсе, үстүнкү этажга чырдака 2 спальный зал, анан душ кошулду. Жана дагы бейзменти жасалды. Бул болсо үйдүн эски сүрөттөрү. Келгиле, азыр кандай болду көрөбүз. Бул жакта киргенде ушундай прихожка бар. Бул жак менен үйгө киребиз. Киргенде эле бул жак зал, бул рабочийлердин азыр столу. Зал экиге бөлүнгөн. Бул жак, анан тигил жагы тамак ичкенге ал жакта көрөбүз. Бул жакта болсо комната, кичинекей комнат, өзүнүн гардеробный менен. Кандай эле бияк зал. Бул жакта дагы комната бар. Бул жакта да спальня, өзүнүн гардеробный, жана бул жакта кичинекей офиске ылайыктуу бир жер бар. Бул жакта дагы бир гардеробный бар, 2. Бул болсо толугу менен бүткөн bathroom. Бул толугу менен жасалды. Мурун бул bathroom 2 спальныйдан кирген эшик эле. Ошол эшиктер гардеробный болуп, бул жактан жаңы эшик ачылып, бул толугу менен brand new жасалды. Бул болсо кухня. Кухня дагы жасалды. Булардын баары жаңы коюлду. Бул кухнянын пентрилери, шкафтары. Бул эшик менен артка чыкса болот. Аркада гараж бар. Өзүнүн кичинекей огороду бар. Бул жак менен биз экинчи этажга чыгабыз. Айткандай эле, экинчи этаж мурун пустой чырдак болчу. Бул экинчи этаждын сүрөттөрү. Азыр кандай болуп калды көрөбүз. Бул экинчи этаж. Экинчи этаж ковролин. Бул жагын көрөлү. Бул жак зал болуп жасалды, киребешке. Бул жак болсо спальный. Чакан, жарык, сонун спальный. Айтканда эле ар бир комнатада өзүнүн гардеробный болуш керек. Бул комнатаныкы да бар. Бул жак дагы бир комната. Чакан. Детскийге абдан ылайыктуу. Бул болсо ванный, душевой. Бул жагы да толугу менен жаңы жасалды. Бул жакта эч нерсе жок эле. Азыр бул жакта бир аз тазалап койсо эле. Бул жактын өзүңүздөр эметкенде эшиги коюлат, айнек эшиги. Ошо достор, келгиле эми бейзментти көрөлү. Бул болсо бейзмент. Стеналардын, дуалдардын баары краскаланды. Бул стиральный машиналар коюлду. Жана дагы бул жака санузел жасалды.
Ошо достор айткандай эле ремонтко 3 ай кетти. Ремонтко 50 миң расход кетти. Бул ремонтту Медер мырзанын командасы кылды. Медерше. Чоң рахмат. Вообще сонун болуптур. Баягы келгенге караганда өзгөрүп турбу? Вообще башкача болуп калыптыр да. Мурунку абалы менен бул кандай болот экен деп мен ойлогом негизичи. Вообще сонун болуптур. Şu ремонт жөнүндө бир айтып беребизби? Кандай челлендждер болду, мындай челлендждер дегенде кандай оорчулуктар болду? Бул үй эмнеси менен өзгөчөлөндү? Эми бул үйдүн ремонту жаңы этаж кошулду да бугачы. 2 комнат, зал, ваннасы кошулду. Ошол эле убакта мындай аз эле каражат менен жасалды да ушунун баарычы мындай экинчи этаж. Анан ушунун ремонту, ванналардын баарына работасы, материалы менен 50 миң эле кетти. Ушул жөнүндө бир айтып беребизби? Эми эгер кыскача айта турган болсом, бул негизи үй алынып атканда нак акчага алынган үй. Ошонун себебинен дагы бир аз жеңилирээк болду деп айтсам жаңылбайм. Кредитке алганыбызда бир аз убактысы чоюлмак, анан проценттери болмок, төлөмдөрү көбүрөөк болмок. Анан бул үйдү инвесторлорго рахмат. Ооба, инвесторлорго рахмат. Анан ошонун негизинде нак акчага алынганын себебинен убакыт дагы кыска кетти. Анан бат дагы бүтүргөн аракет кылып аттык да, себеби нак акча болгондо эми нак акчага сатылса, профити дагы тезирээк болот депчи. Бул үй канчага коюп атабыз? 355 миңге коюп атабыз. Ооба, 184 миңге алынган. Расходторубузду, устакысы, башка бардык нерселерди эске алгандан кийин чамасынча 95-100 миңдин тегерегинде киреше калыш керек. Ошондой киреше менен иштейбиз. Биздин мөөнөтүбүз эгер ушундай нак акчага алган болсок, 6 айга деп алабыз мөөнөттү. А бирок ушундай 3 ай, 4 ай, кээде 2 айда болуп калат. Көбүнчөсү ушу 4 ай менен 6 айдын тегерегинде бүтөт. Анан дагы айта кетчү нерсе, биз дайыма баягы постоянный клиент катары риэлторлор менен дагы иштешип калабыз да. Ошон үчүн ал жактан дагы биз өзүбүздүн привилегияларыбыз бар бир аз, өзүбүздүн бир келишимдерибиз бар. Ошонун негизинде бир сатып алсак дагы, сатсак дагы бизге кайра кэшбэк чыгат. Ошонун эсеби менен айтып атам. Ошондо биз минимальный кандай объект албайлы 100 миңдин тегерегинде калтырбасак, профитке эгер пайдасына калтырбасак, албаган аракет кылабыз да. Негизи көп эле эме деп ойлойт го. Флиппинг үчүн аябай кымбат үйлөрдү алыш керек депчи. Бул үй ошол нерсени мындай ой туура эмес дегенде бир тастыктаган нерсе болду. Бул үй 184 миңге алынды да. Ошо достор айткандай эле, эгер ремонт кылдырыш керек болсо, кайрылсаңыздар болот, же болбосо ушул ишке инвестор болуп кирем десеңиздер да бизге кайрылсаңыздар болот. Ошо, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө